Азыркы күндө ким жаман, биз жаманбыз. Бүгүнкү күндө кимди жаман көрүп атат, бизди жаман көрүп атат. Макул, биз утулайлы. Биз бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшүүдө жыйынтыгында утуп атабыз. Мамлекетке пайдасы тийип, мамлекеттик ишкер катары, мамлекеттик кызматкер катары, мамлекеттин коопсуздугун сактап турган адам катары биз утуп атабыз. Бирок жеке адам катары биз утулуп атабыз да. Биз утулуп атабыз. Себеби ошол адамдардын арасында, мал мүлкүн мамлекетке өткүзгөн адамдардын арасында менин досторум бар. Кээ бирлерде менин туугандарым да бар. Кээ бирлерде мен чогуу иштеп жүргөн адамдар бар. Ошол менин досторумдун достору бар. Досторумдун туугандары, кайнаталары бар. Так? Ошон үчүн бизге өтө оор. Бүгүнкү күндө мен мурдагы ушул кызматка келгичекти досторумдун, жакын тууган уруктарымдын бир 70%-ин жоготтум десем болот да. Жоготтум десем болот. Себеби алар мен уже бирге чай ичпей калдым. Менин кызмат абалым жогордугунан эмес, менин жасаган жумуштарымдын негизинде. Алардын мамлекетке кылган кыянатчылыгыны көпчүлүк жерде ачып, кылмыштарын ачып, анга мыйзамдык жоопторду берип атабыз. Демек, биз дагы бир жолу айтайын, ушул коррупцияга каршы күрөшүүдө ким утулду дегенде, мен ойлоймун, бул жерде негизинен мамлекет утат, келечек муун утат, коом утат, бирок коррупцияга каршы күрөшкөн адамдар ар дайым утулат да. Утулат. Мен ойлоймун, биз деле ошол деңгээлде, адамдык деңгээлде биз деле утулуп атабыз. Кайсы бир адамдар мени жаман көрүп атат. Но бирок жаман көргөнү менен анын пайдасы элге тийип атат деген ойдомун да.